жаратылыш паркында мамлекеттик токой чегир болуп эмгектенем. 13 жылдан өтүп баратат иштегениме. Өзүбүз болсо ушул территорияларда өсүп чоңойгонбуз негизи бала кезден. Жашообуздун көпчүлүгү баары ушу жапай жаратылышка, ушундай шарттарга ыңгайлуу да. Анан ар бир өзүнүн иштеген токой чегирлерине жагат да жумуш. Жапай жаныбарларды көргөнгө баары эле куштар да, мисалы үчүн бастырып баратсаң алдыңан бугу чыкса, элик чыкса, чочко чыкса кызыктуу да. Ошондой эле мурун көрүп жүрсөң деле баары кайра чыкса деле баары кызык эле боло берет да. Обходду кыдырып бараткан учурларда эмне чыгат деп эле жолду карап кете бересиң да. Бизде чоң кеминде жаныбарлардын Кыргызстанда эмне жаныбар болсо, ошонун баардыгы эле бар да. Мисалы үчүн аркар кулжадан бөлөгү. Мурун болсо бугу маралдар жокко эсе болуп кеткен да. Азыркы убакта болсо бир жерден эле бир 40-50 санайсың да, бир эле коктончу. Мисалы азыр биз отурган жерде Арчалуу төр деп коет. Бул жерде бугулардын эң чоң популяциясы ушул жерде да. Чоң кем жаратылыш паркында Тянь-Шань карагайы көпчүлүк басымы. Бул ызык жерде өсө албайт, бул нымдуу тескей жерлерде өсөт да. Бизде жашаган жапай жаныбарлардын көпчүлүгү ошо токойлорго кирип, жан багып ошо токойлорго кирип ошо сактанышат да. Чоң кеминде мурункуга убакка караганда азыр малдын саны абдан эле көп да. Малдын көп болгонунда бир чети биздин климатка, жер шарттарына кичине терс таасирин тийгизет. Себеби дегенде баягы жайыттар эс албайт. Жайыттардын көпчүлүгү деградация болгон, жыл сайын эс алдыруу, которуштуруу деген жок азыркы убакта. Мен ушу жаратылышты коргоп, жаныбарларды коргогондон тышкары туризм менен дагы алектенип келатабыз. Ушу малдан тапкан каражатты деле жергиликтүү туристтерден, сырттан келген туристтерден таап келатабыз да. Ошондуктан туризм менен алектенсе көпчүлүк жергиликтүү элдер ушу аз да болсо биздин климатка бир оң таасирин береби деп ойлойм да.